Программист деген кесип менен жашооңузда биринчи жолу качан кезиктиңиз? Канча жашыңызда? 2,5 жыл болду десем болот. Бир жарым жылдан бери азыр компанияларда иштөө тажрыйбам бар. Ага чейин 1 жылдай ошол кесипти окууга караттым. Бул IT дүйнөсүнө келүү дагы мени кыргыз тили алып келди десем болот да, IT дүйнөсүнө. Себеби 2020 жыл көбүнчө программчыларга бул түрткү болду IT дүйнөсүн окуганга. Анткени ушулар эле жумуш менен камсыз болуп турду да ошол убакта. Анан аябай ошол көрсөткүч болду. Анан ошон үчүн көбүнчө адистер ошол 2020 жылы коронавирустун убагында окуй башташты. Мага деле ошол нерсе таасир болду. 2020 жылы жумуш жок. Таласта үйдө болчумун. Анан кийин күндүз айылда кадимки эле жумушта. Анан кечки убакытта, бош убакытта мен Телеграмды кыргыз тилине которуп баштагам. Приложение. Себеби тилге мурунтан эле бир мамилем өзгөчө кыргыз тилине. Анан кийин кантип өнүктүрсө болот деп ойлонгондо, учурдагы заман талабына жараша, мисалы телефонду колдонгонубуздун баарыңыздар эле мисалы карасак, көбүнчөсү ошол телефонду орус тилинде колдонобуз же англис тилинде колдонобуз да. Эмне үчүн аны кыргыз тилинде колдонсо болбойт? Эмне үчүн техникалык терминдерди, элементарный телефондун ичиндеги терминдерди кыргызча көрсөк болбойт, кыргызча окусак болбойт? Анан ошол нерсе мени абдан ойлондурду. Анан изилдеп баштаганда ошол Телеграмдын атайын платформасы бар экен. Телеграмда өзүңө ылайыктап которуп алып, аны колдоно берсе болот экен. Мага ал нерсеси абдан жакты. Анан кийин аны которуп баштадым. Бир көп эле убакыт короттум. Бир 5-6 ай короттум окшойт ал нерсени которууга. Android версиясын ошону менен бир 90% тегерегинде ичиндеги терминдерди кыргыз тилине котордум. Анан которгондон кийин мага өзүмө ушундай нерсени жөн эле колдонуп которуу эмес, ошондой нерсени дагы жасоо абдан кызыктырды. Ошондон улам IT дүйнөсүнө кызыга баштадым. Telegram кайсыл тилде жазылган, кайсыл программалоо тили менен окуса болот, кайсыл программалоо тили менен жазса болот деген нерсеге кызыга баштадым. Бул коммерциялык максаттабы бул жумушуңуз, ошол биринчи жумушуңуз? Саткансызбы аны? Котормоо, жок, сата алган жокмун аны. Мен аны Telegramга да официалдуу түрдө запрос жөнөткөрдүм. Кыргызчага мындай расмий түрдө киргизгенге. Жанагы тилдердин тизмесинин арасына киргизе албай койдум. Алар мага эмнегедир жооп берген жок. Балким Android эле которгон үчүн, там iOS-то да которуш керек болчу, анан веб версиясында которуш керек болчу, сайт версиясында. Ал албетте коммерциялык эмес, бекер эле котормо болду. Демек сиз эч нерсе төлөгөн жок. Патриот айтишник программист турбайсызбы, Патриоттук сезим менен келген турбайсызбы, мындайча айтканда? Ошондой десе болот. Кыргызстанда айтинин келечеги, ошол айтиге түзүлгөн шарттар мамлекет тарабынан кандай көрүлүп жатат? Мамлекеттик тарабынан бир белгилүү бир пункттарды эсептеп бере албайм, бирок биздин мамлекетте жетиштүү эле деңгээлде өнүгүп келатат. Буну бир көрсөткүч катары сырттан чоң компанияларда фанк деп коет. Facebook, Amazon, Google'га окшогон чоң компаниялар бар. Булар ар бир IT адисинин кыялы да ошол компанияларда иштөө. Бирок ошондой компанияларда иштеген кыргыз байкелер, эжелер кайра Кыргызстанга кайтып келип, IT дүйнөсүндө бизнести Кыргызстанда куруп жатканы бул өтө чоң көрсөткүч да. Кыргызстанга алар өзүнүн билимин, өзүнүн тажрыйбасын башка өлкөлөрдө алып, чоң компанияларда алып, анан Кыргызстанга кайра кайтып келип, Кыргызстанда ошол тармакта бизнес куруп, ошол тармакта окуу борборлорун ачып, ошол тармакта атайын разработкаларды жасап аткандыгы бул Кыргызстандагы IT дүйнөсүнүн өнүгүп келаткандыгы жана келечеги бар экенин көрсөтөт. Жыл сайын ошол Кыргызстандагы кесиптердин эң жогорку маянасы статистика чыгып турат эмеспи? Ошонун эң биринчисинде саптарында IT программисттин кесиби да. Анан сыр болбосо сиздердин айлык маянаңыздар канча аласыздар, канча таба аласыздар? Мен азыр жеке өзүмдүн айлыгымды айта албайм, себеби ар бир негизи IT дүйнөдө ар бирөө өзүнүн жөндөмүнө жараша айлык алат. Бул чет өлкөдө дагы, Кыргызстанда дагы ошондой. Бир белгилүү айлык коюлат. Анан кийин мисалы мен азыр айлыгымды айтып койсом, мен менен эле тажрыйбасы бирдей адам айлыгы башка деңгээлде болуп калышы мүмкүн, меникинен жогору же кем. Ошон үчүн көбүнчө IT адистери өзүнүн айлыгын айтпайт, бирок айта турган нерсем Кыргызстандын орточо айлыгынан алда канча жогору. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиздин бир жаккан 5 факт айтып бергизчи. Программист же айтишник болгондон жакканы, ар бир жумуштун өзүнүн жаккан жагы бар го мисалы. Ооба. Биринчиси эркиндик окшойт. Убакытка кенен, кийимге кенен, мисалы
банкта иштеп атсам да мен белгилүү бир формада жүрүшүм керек деген талаптар жок. Экинчиден убакыт, мен мисалы үчүн эртең менен саат 9-га барышым керек, мынчада кетишим керек деген нерсе жок. Мен барганымдан баштап убакыт башталат да, эсептеп башталат. 8 саат иштейм мисалы. Эми албетте ар бир компаниянын өзүнүн шартына жараша, бирок менин ошондой убактым азыр экенин. Демек сиз өзүңүз шартты коесуз, кандай учурда кандай иштейсиз? Мен бүгүн 10дон баштап 7ге чейин иштейм деп 8 саат иштейм. Же болбосо эртең мисалы түштөн кийин жумушум бар болсо, эртең менен 8ден баштап иштейм. 5ке чейин иштейм, анан кийин өзүмдүн жумуштарымды кылам депчи. Ошо убакытка кенен. Анан кийин программчынын эң жаккан нерсеси бул колдонуучу эмес бир нерсени, ошол нерсени жасоочу, жаратуучу десе болот го дейм. Ошол нерсени жасап аткан үчүн бир өзүңдүн жасаган бир нерсеңди бир колдоно билүү бул мен үчүн кубандырат да, кубанычты тартуулайт. Үчөйлүү болуп калды окшойт. Төртүнчүсү акча деп койбойсузбу? Албетте, ооба. Бул дагы маанилүү нерсе, себеби айлык башталганда мен ошол Кыргызстандан эмгек тажрыйбамды Кыргызстандан баштадым да, анан кийин башталганда кадимки эле специалисттер катары аз айлык менен баштадым, 9000 менен баштадым. Анан кийин ал айлык мисалы үчүн мугалимде деле ошондой эле айлык менен башталса керек учурда. Анан бирок 1,5 жылда ал айлык мугалим үчүн канча эсе көбөйөт деген маселе да. Бул IT дүйнөсүндө өзүңдүн бир нече эсе көбөйдү. Көп эле. Сиз эми айлыкты айтпайт экенсиздер, макул, айтпасаңыздар деле. Бирок ушул IT тармагында Кыргызстандын шартында потенциал канча акча иштесе болот? Кыргызстандын рыногунда эгер ал продукция Кыргызстанга гана багытталган продукцияларды өндүрүп аткан иштеп чыгуучулар, программчылар, мен ойлойм бир Кыргызстандын рыногунда бир 300 000 тегерегинде жетсе керек айлык маяна. 300 000, 400 000ге. Ошол жана жасалма интеллект туурасында кандай ойдосуз? Адамдын мээси менен тең иштеп, ошол бардык нерсени азыр алмаштырып атпайбы ошол жасалма интеллектчи? Келечекте бул коркунучтуубу же бизге пайда алып келе турчу нерсеби? Бул эки тарабы тең бар. Себеби жасалма интеллект учурда бизге эч кандай коркунуч тартуулабайт, себеби анын интеллекти адамдын интеллектине жете элек учурда. Бирок келечекте бул убакыттын эле көрсөткүчү. Келечекте адамдын да интеллектинен ашып түшөт деген оюбуз бар. Себеби адам мээсинде бир канча бир маалымат деле гана камтый алат, сактоочу. Аны үйрөнгөнгө да бир канча убакыт кетет. Ал эми бир искусственный интеллект ошо үйрөнгөн нерсесин башка искусственный интеллектке жөн эле маалымат катары эле өткөрүп бере алат. Бул айтып берүү, түшүндүрүп берүү, аны окутуу эмес, жөн эле өткөрүп, маалымат катары өткөрүп берүү. Ошон үчүн булардын өнүгүүсү абдан тез жана убакыттын эле көрсөткүчү. Анан келечекте эгер буларды бир чектей билбесек, бир белгилүү бир деңгээлге жеткенде өз алдынча ойлонуу мүмкүнчүлүгүн да булар ээ болушат да. Анан ошон үчүн азыртан мисалы дүйнөлүк компаниялар, IT дүйнөсүндө белгилүү адамдар, мисалы Илон Маскка окшогондор, бул искусственный интеллекттин өнүгүүсүн, ойлонуусун жана маалыматтык коопсуздугун белгилүү бир эрежелерге салганга аракет кылып жатышат. Бул ошо туура багыт деп ойлойм. Сиз өзүңүз үчүн чечтиңизби ушул IT тармагында калдым, ушу менен өмүрүм өткүчө, ушу менен алектенем деп, же дагы деле мындай өзүн өзү табуу, кесип табуу деген өзүн өзү табууга барабар да дээрлик? Ооба. Бул жакшы жери, IT-нин дагы бир жакшы жери, мисалы бул жашыңыз канчага жетпесин, сиз бул тармакта иштей алсаңыз болот да. Эгер улам билим алып, ошол жөндөмдөрүңүздү жоготпосоңуз, бул физикалык адамдын бир мүмкүнчүлүктөрү бар да. Физикалык мүмкүнчүлүктөр, мисалы үчүн стройкада иштесеңиз, сиз өмүр бою стройкада иштей албайсыз да. Бир белгилүү бир убакытка жеткенден кийин ал нерсени ташташка туура келет. Эгер IT тармагындагы ошол акылды, эми албетте ден соолукта караш керек. Ден соолукта болсо, бул жаш курагы өтө жогору жеткенге, убакытка жеткенге чейин деле иштесе болот. Бирок мен азыр мындай так максатым жок. Өмүрүм өткөнчө ушул IT менен иштейм, же болбосо разработчик болуп ушул программа жазып отурам деп. Балким бир деңгээлге жеткенден кийин мага бул тармак кызыксыз болуп калса, бул тармак дегенде код жазуу. Мен балким ушул тармакта бизнес кыла баштайм. Өзүм код жазбай, код жазганга башкаларга мүмкүнчүлүк берип, өзүм ошол нерсени үстүртөн башкарып. Программисттер ошо дайыма IT дүйнөсүндө жүрөт, иштесе дагы, отурса турса дагычы. Ошо сиздер мындай китепти колго кармап окуйсуздарбы же электрондук китептерди пайдаланасыздарбы? Жеке мен окуйм. Акыркы 1,5 жылда чоңураак китептерден бир нече китеп окудум, бирок адабий китепти айта албайм.
физикалык китептер, кадимки эле барак китептер болгондон программалоо боюнча.